Эмне себептен бул сиздерде азыр жакшы угуп алсаңыздар, бул сиздерге пайдалуу болот. Эмне себептен менин тишимдеги сары налеттор кетпейт. Күнүгө щетка менен жуймун. Жана сиз айткандай, жусам деле кетпейт, же болбосо байкалып атат, сарылары турат. Эмеден магазинден бир щетка алдым. Щетканы алып аркасында карасам, мягкий щетка деп турат. Мен ошондо жанагынын айырмасы бар экенин биле баштадым. Сиздер уже бүгүн билип алыңыздар, бул келечекке пайдасы тиет. Щетка 3 түргө бөлүнөт. Мягкий, средний жесткий, жесткий болуп туруп 3кө бөлүнөт. Жумшак, орточо катуулукта жана катуу щеткалар. Катуу щеткалардагы анча-мынча оорулууларга, же анча-мынча ушундай больнойлорго керек болот. Мягкий, жумшак щеткалар, булар сиз айткандай тишти тазалай албай калат. Жөн эле үстүнөн жанагы тряпка менен сүргөндөй эле кызмат кылып калат да. Ичинде тишке жармашкан нерсе жармаштыра берет, калдыктарды кетире албай калат. Ошон үчүн менин бүгүнкү күндө силерге жасай турган сунушум, эгерде тишти таза, туура жуй турган болсоңуздар, средний жесткий щетка менен жууңуздар деп айтам да. Алып атканда карап коюңуздар. Аркасына мягкий, средний жесткий, жесткий деп жазылып турат. Мягкийлерде мягкий деп, средний жесткийде средний жесткий деп, жесткийде жесткий деп жазылып турат. Средний жесткийди алып туруп жуусаңыздар, жанагы деснадагы канаган кетет. Тамак аш калбай, таза тазалап турат. Иши кылса, бул көбүрөөк пайдалуураак болот. Ошон үчүн сизге барыңыздарга эле сунуш, средний жесткий деген щетка бар. Анын үстүнө щетканы дагы мисалы үчүн кимиңиздер айтасыздар, барбы мындай канча колдонобуз? Если мындай секрет болбосо, ким бир щетканы канча убакыт колдонот? 2 ай. 1 ай, 6 ай. 1 ай, 3 ай. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир учурда ар түрдүү колдонуп атабыз да. Бирөө 1 ай колдонот, бирөө 6 ай колдонот. Ортосунда да менин практикамда кездешти, 3 жыл колдонгондор да бар экен да. Бир щетканы 3 жыл колдонот экен. Туура айтасыз, түгөнү 12 эле жана кыл калат да. Көрдүңүзбү? Бул көп жыл колдонгондордук экен. Же мүмкүн туура колдонуп, көп колдонобу, же билбей калдым, көп колдонгондордук ошондо болот экен да. Мүмкүн. Анан щетканы колдонгондо азыр 1000 сом, 1800 сом деп да щеткалар чыкты. Туурабы? Как будто алар оозго коюп койсоң, же уктап атканыңда эле өзү жууп коет, болду, туруп костюмду кийип алып ишке кете бересиң. Андай жок. 1800 сом болгондон щетка же болсо, ошондой кымбат щеткалар бар да. Ошондой болсо, ал сиз уктап атканда оозду жууп кетиш керек. Биякта 20 сомдук щетка, биякта 1800 сомдук щетка, экөө кызматы бир. Аны деле алып келип ышкап атасыз, муну деле алып келип ышкап атасыз. Туурабы? 1800 сомдук менен кыймыл аракетиңиз, 20 сомдук щетка менен кыймыл аракетиңиз окшош боло турган болсо, мунун да пайдасы бирдей. Көрдүңүзбү? Демек, мен айта турган нерсе, арзан щетканы алыңыз, 20 сом болсун. Жанагы биздин Кыргызстандан чыккан щеткалар бар. Биз азыр жанагы красивый кылып упаковать этип 100 сом, 180 сом, 200, 250 сом деп. Мен эми алардын дагы мүмкүн жанандай жакшы жактары бардыр. Бирок алар жаман деп айтпайм, бирок биздин Кыргызстандан чыккан достук деген зубной щетка бар. Билесиздерби? Билип калдыңыздар. Ошол щетка менен туура кыймыл аракет менен тиштерди жуусак, бүлө десналардын ичиндеги тамактардын калдыктарын чыгарып сала турган болсок, бул 1 ай колдонуп туруп, макул, жана кылдарынын бирөөсү түшпөсүн, макул, жапжаңадай көрүнүп турсун, 1 айдан кийин ыргытып, 20 сомго дагы бирөөнү алып коюңуз. Көрдүңүзбү?
Макул эми 1,5 ай колдонуңуз, анан ашыкча жанагындай 5-6 ай колдонуп же болбосо 3 жыл колдонуп ийген жакшы болбой калат да. Ошон үчүн сиздерге сунушум ошол биздин өзүбүздүн эле ата мекендик өндүрүш. Арзан эле щетка колдонуп туруп ыргытып, колдонуп ыргыта бергениңиздер жакшы болот.